Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, анда эмесе биз силер менен дил азык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы улак менен кумурска. Балдар, бүгүнкү сабакта силер улак менен кумурска жомогу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Акылы сиңер ой жүгүртүңөр калыптанат деп ишенем жана достукка бекем болууну үйрөнөсүңөр. Улак менен кумурска. Балдар, негизи эле силер кумурсканы бирөөгө жардам бере алат деп ойлойсуңарбы? Анда эмесе бул жомокту окуп көрөлү. Кой короонун четинде кара улак кулактарын тикчейтип, куйругун чычайтып алып, ары-бери секирип ойноп жүрдү. Чуркап барып тик түйүлө секирип кетет. Эки арткы бутуна туура калып айланат. Ошентип ал башкаларга эч көңүлүн койбостон ойноп жүрдү. Бир кезде араң эле чарылдаган үн угулгансыды. Жардам кылгыла, жардам кылгыла. Улак эки жагын каранды. Кайдан, кимдин үнү? Эч нерсе көрө алган жок. Көздөрү чекчеңдеп, кулактарын чунайтып корко баштады. Акыры үнүн бошоң чыгарып сурады. Сен кимсиң? Кайдасың? Баягы үн кайра чыкты. Сен көрбөй жатасыңбы? Мен мына бул гүлдүн түбүндөмүн. Кумурсканы билчү белең? Мен ошолмун. Бир бутум сынып калды. Кара улак кумурсканы ушул сөзүнөн кийин гана аны көрдү. Боору ачып кетти. Бирок кандай жардам берерин билген жок. Мен сага кандай жардам бере алам? Мен доктор эмесмин да, деди улак кумурсканы карап. Демек балдар, көрдүңөрбү? Чуркап ойноп жүргөн улактан ким жардам сурап кайрылды? Азаматсыңар, албетте, кумурска жардам сурап кайрылды. Кумурска кандай кырсыкка кабылыптыр? Демек, кумурсканын буту сынып калып, анан козуга, улакка жардам сурап кайрылыптыр. Улак кумурскага жардам берет деп ойлойсуңарбы? Ал кантип жардам бериши мүмкүн? Демек балдар, биз бул суроонун жообун табуу үчүн жомокту уланталы. Жардам бере аласың? Мени үйүмө жеткир. Ал жердегилер менин бутумду айыктырып алышат. Менин да жардамым тийип калышы мүмкүн сага, деп жалоорду кумурска. Улак жата калды. Кумурска эптеп жатып анын жонуна чыкты. Ошентип кумурсканын айтуусу менен аны үйүнө жеткирип койду. Мындан кийин улак так секирип ойноп, боордо жайылып жүргөн козуларга барды. Эмнеге диреңдейсиң? Бир билгениң барго? Деп ак козу сурады. Мен бирөө менен достоштум, укмуш, андай досту эч кимиңер таппайсыңар, деди улак идиреңдеп, башын чулгуп секирип тура калды. Ал кандай укмуш дос экен? Айтчы, дешти козулар кызыга. Бизди деле тааныштырып койсоң? Улак: менин досум кумурска. Ал мага өмүр бою жардам бермек болду, деди да тегеренип кетти. Тапкан экенсиң досту. Кумурска менен дос болуптур. Кумурска кантип сага жардам берсин? Өз араң жүрүп кимге жардам бере алат аның? Аны кимден уктуң? Козулар ушинтип улакты шылдыңдап күлүп басып кетишти. Улак кандай далил айтмак эле, ойго батып үйүн карай жөнөдү. Күндөрдүн биринде улак короодон ары боордо ойноп жүргөн. Кайдан жайдан белгисиз кызыл көк карышкыр улакты көрүп, жата калып жылып жөнөдү. Жаш этти көз алдына элестеткенде шилекейи куйлат. Улак болсо эч нерсени сезген жок, оттой берди. Карышкыр улакка улам жакындай берди. Жакын эле калды. Мына азыр улак карышкырдын оозунда болот. Жок, дал ушул учурда үйүнөн чыгып карап турган кумурска карышкырды көрүп калды да, жылып келип анын жонуна чыгып, андан кулагынын ичине кирип, күчүнүн баарынча тиштеп алды. Карышкыр кулагынын ооруганына чыдабай бакырып жиберди да, кулагын жерге сүргүлөй баштады. Улак качып кетти. Мына ушундан кийин козулар кумурсканын күчүнө ишенип калышты. Демек балдар, жомогубуз аягына чыкты. Балдар, көрдүңөрбү, бул жомок силерге жактыбы? Демек балдар, достор ар дайым бири-бирине жардам бериши керек экенин түшүндүңөрбү? Дос деген ар дайым кыйынчылыкта бири-бирине жардам бериш керек. Силер дагы өз досуңардан эч качан жардамыңарды аябагыла. Бирөөгө жакшылык кылсаңар, ал жакшылык сөзсүз түрдө өзүңөргө кайтып келет. Анда эмесе балдар, бул жомокко түшүнгөн болсоңор, силерге тапшырма үчүн суроолор. Улак кумурскага кантип жардам берди? Анын кумурска менен дос болгонуна калган козу улактар ишеништиби? Карышкырдан улакты ким, кантип сактап калды? Кумурска өзү кичинекей болгону менен күчү чоң экенине ынандыңарбы?
Жаныбарлар да бири-бири менен достошоруна ишенесиңерби балдар? Демек балдар, силер бул жомокту окуп чыгып, ушул суроолорго дептериңерге жооп жазасыңар. Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалайм. Саламатта